Кыргызстан мамлекетинин диний башкармалыгында атайын жайкы лагерди өткөрүү боюнча жоболор иштелип чыккан. 7 областка, таарихында 9 казиятка, 7 областка жана Ош, Бишкек шаарынын казияттарындагы жайгашкан окуу жайларга, имамдарга атайын жайкы лагерди өткөрүү боюнча жоболор жөнөтүлгөн. Ошол тартипте жайкы лагерлер өтүүдө бүгүнкү күндө. Эми негизинен кээ бир балага тарим тарбияларды ата-энелер бере албай аткан учурда ата-энеге болгон сый-урмат, коомчулукка болгон сый-урмат, мамлекетке болгон мындай мекенчилдик сезимдерди ойготуп, аларга дагы бир өтө бир жогорку деңгээлдеги адамгерчиликти, тарим тарбияны берип үйрөтүп аткан жайкы лагерди уюштуруучу тарбиячыларыбыз да бар, лагерчилерибиз бар. Бирок аларга биз жалпысынан рахмат дейбиз. Бирок ошого карабай 2-3 адамдын башы бириге калып, баягы жобонун негизинде жободо талап кылынгандай шартта эмес, өз алдынча бир особняк тамдар, 2 кабат, 3 кабат үйлөрдү арендага ала коюп, жайкы лагерди өткөрүп аткандар болуп атат. Муну айрым кээ бир журналисттер дейбизби, блогерлер дейбизби, баягындай түшүнбөй калып, аларга жакшы маалымат жетпей калып атабы, медреселер деп аталып атышат. Жок. Бул жөн эле 2 айга же 3 айга уюштуруучу бир лагерь тобу, же болбосо бир уюштуруучу топ деп эле айтсак болот. Биздин кооптонуп аткан нерсебиз эмне? Алардын бир 5-10 сом же 1000 сом эмес. Биздин келечек муундарыбызга бир туура эмес маалымат жетип калбасын деген кооптонуу бар. Себеби дегенде госкомиссиядан, мындайча айтканда мамлекеттик дин комиссия каттоосунан өткөн окуу жайларда гана өткөрүш керек. Себеби дегенде каттоодон өтө турган окуу жайлар сөз түрдө пожарный жагы, өрт коопсуздук жагы, санитардык жактар бүт баары каралган да. Ошондой жерлерде гана жайкы лагерь өткөрүлсүн деген талаптар бар. Ошондуктан экинчиден диний эле эмес, башкача да бир түшүнүктөр тарап аткандар бар азыр. Билесиздер, кээ бир балдарга ушундай түшүнүк тараткан топтор бар. Сен өзүңдүн оордуңду билдиргиң келеби? Ата-энеңе 2-3 күн көрүнбөй эле койсоң болот. Же болбосо баягы самооценка деп турбайбы орусча? Сен өзүңдүн баагыңды чүрбөшүң керек, өзүңдү өзүң жакшы көрүшүң керек деген сыяктуу бир түшүнүктөр биздин балдарыбыздын аң сезимине отуруп калбасын деген кооптонуу бар. Ошондуктан атайын каттоодон өткөн устаздар, атайын каттоодон өткөн мугалимдердин атайын уюштурган лагерлерине гана балдарыбызды берсек. Ошон үчүн ата-энелер кимиңиздер жайкы лагерге балдарыбызды, кыздарыбызды беребиз десеңиздер, ачык эле сураңыздар. Муфтияттын каттоосунан өткөн окуу жайбы, муфтияттын каттоосунан өткөн мекемеби, муфтияттын жобосу менен иштеп атабы деп кайрылып анан кийин балдарыңыздарды берсеңиздер, ошондо максатка ылайык болот. Алла Таала бардыгыбызды эки дүйнө жүзүбүздү жарык кылсын, элибизге, журтубузга, динибизге кызмат кылууга жана мамлекетибиздин атын ааламга, даңкын дарага жеткире турган балдар, кыздар, небере, чеберелер тарбиялаган ата-энелерден болууну ар бирибизге насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.